Бай болбосом дагы башкаларга кантип пайдалуу боло алам дейт. Сөзсүз акча менен жардам бериш керекпи же башка жолдору да барбы дейт. Сахават берешен болуш үчүн байлык шарт эмес. Байлык шарт эмес. Сахават деген адамдын өзүнүн чоң сыфаты. Инсандын табиятындагы сыфат. Ас-сахи берешендик бул табияттагы нерсе. Анан берешен болуш үчүн акча болуш шарт эмес. Толтура нерселер менен берешендик кылса болот. Эчтеке таппай калсаң жакшы сөз айт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Калимату таййиба садака." Жакшы сөз садака. Ибтисамука аля вajhi ахик садака. Бир тууганга жылмайып койсо бул садака. Ошон үчүн садаканын түрү көп туугандар. Жакшы сөз айт, жакшы жардам бер, көрсөт, жакшы сүйлө, дуа бер, үйүнө барып жардам берип кой. Кыскасы акчага гана тиешелүү маселе эмес, жардам бере турган жолдор аябай көп. Колуңдан келген же сен жардам берсең боло берет. Бир гана акчалай болуш шарт эмес, зарыл эмес. Түшүнүңөрбү? Мисалы жакшы сөз дагы, дуа дагы, ийгилик каалаган дагы, жылмайып коюу дагы, жүгүнү ташып коюу, көтөрүшүп коюу дагы, үйүнө суу апарып берүү дагы, атына миңизип коюу дагы, жуунтуп коюу дагы, бүт баардыгы садака болот. Садаканы бир гана акча менен болуштугу зарыл эмес, шарт эмес.